probably in 15 days we will be able to. Бүгүн 25 январда Бишкектеги кинотеатрлардын биринде Болливудтун тасма жаратуучулары маалымат жыйын өткөрдү. Индиядан Кыргыз жерине алгачкы ирет келген коноктор катышуучулардын суроолоруна жооп берип жатышты. Жыйында негизинен Индиянын кино тармагы жөнүндө маалымат берилди. Болливудтун продюсер, режиссерлору Кыргыз жеринин жаратылышын көрүп, алдыда тасма тартууну мерчемдеп жаткандыктарын билдиришти. Кыргызстанга келиш максаты ошол Кыргызстандагы кино потенциалын көрүп, бул жакта эмне кылсак болот, кандай проекттерди кылсак болот. Атайын кышында келишти, ошол кышта баягы кышкы Кыргызстан кандай экенин көргөнгө келишти. Буюрса ошол 4-5 күн бул жакта болушат, анан ошол көлүбүздү көрсөтөбүз, ал арчаны көрсөтөбүз. Кысасы өзгө жаккан Кыргызстандын сыймыктана турган жерлерин көрсөтөбүз. So it's interesting why in every Indian movie there is a song, there is a dance. If there is not, can it lose the popularity of this movie? Like, see, I'll start off. Then, of course, my friends can add. No, it's not that every. в индийских фильмах присутствовали песни и танцы, но так как это стало их частью культуры, да, они говорят то, что кто даже был в Индии, они могут увидеть то, что в разных ситуациях жизни, когда рождается ребенок или либо умирает кто-то, у них есть специальные танцы, специальные песни для этих случаев. Это стало вот частью их культуры, и танцы и песни, они больше помогают им рекламировать болливудские фильмы за рубежом, и они говорят то, что даже те люди, которые смотрели индийские фильмы, они могут не знать название фильмов, но они обязательно могут знать название песен. Сейчас на данный момент в Индии есть фильмы, в которых там не присутствуют даже песни, танцы, как это было раньше. И я бы хотел услышать развернутый такой ответ о причинах приезда этих людей. So, I think we forgot to introduce ourselves, right, first. So, они хотят сделать тоже как бы один проект, но на самом деле они планируют делать больше. Но основная цель посещения приезда в Кыргызстан — это именно познакомиться со страной, увидеть локации для будущих их проектов. Но в основном они приехали посмотреть Кыргызстан и снять здесь фильм. Индиядан келген коллегаларыбызга, может, проекттерди сунуштасак болобу же болбойбу деп ошону билейин дегенбиз. Вот он ответил, если у вас есть идеи, предлагайте. Да, предлагайте. So, can they talk about their ideas with you? Yeah, sure. Always. Да, вы можете подойти к ним и поговорить, и взять у них визитные карточки. Биздин элчи менен, анан элчи бизден суранып, бул жакка келсе жардам бере аласыңар деп макул деп биз баягы бул да бир туризмге, бир мамлекетибизди таанытуу максатында деп буларды чакырдык. Бул жакта бизнес ассоциация ЖИЯ деген бар. Мен ошонун мүчөсүмүн. Алар ошол Индия элчилиги менен чогуу иштешип, анан ошолор аркылуу бул жакка келишти. Анан биздин мүчөсү болгон үчүн алар ошол кино тармагы болгон үчүн сен өзүң айландырып, программа түзүп, Кыргызстанды жакшыраак алып көрсөт деп бизге ошондой тапшырма беришкен. Ошонун алкагында азыр жакшыраак программа түздүк, көрсөтүп атабыз. Мындан келгенде мына бир канча эле саат түндө келишти. Эртеменден баштап жакшыраак программа түзүп, мүмкүн болушунча Кыргызстанды жакшы көрсөткөнгө аракет кылып атабыз. Бул азыр бүгүн эртең кино тартабыз деп келишкен жок. Биринчи көргөнү келишти. Эгер жакшы реклама кылып, Кыргызстанды мындай сүйдүрө алсак, албетте эмнеге болбосун, кийинчерээк келип бул жакта чоң Индия фильмдери тартылып калышы эле мүмкүн да буюрса. At the moment, I'm inside in a heated cinema, so no. Кыргызстандагы суукту сезип жатам, бирок үшүдүм деп айта албайм. Суук аба ырайы тескерисинче жагып жатат. Кечээ келип Бишкектеги отелдердин бирине жайгаштык. Баары ойдогудай. Келгенден бери кыргыз ашканасынын тамактарын жей элекпиз. Буга чейин биздин тамактарды даярдаган жерден тамактандык. Азыр бизди тосуп алган кыргызстандык кесиптештерибиз кыргыз улуттук тамак аштарын даярдаган ресторанга алып барышат экен. Golden Tulip. I'm so sorry, I have got business. I think it's both ways.